Акыркы 5 жылда Кыргызстан жылына орто эсеп менен 15 тоннага жакын куйма алтынды экспорттойт. Бирок зергер буюм түрүндө дээрлик эч нерсе чыкпайт. Мисалы 2024-жылы зергер буюмдары алтындын жалпы экспортунун болгону 0,5% түзгөн. Бул көрсөткүч биз өз алтыныбызды дээрлик кайра иштетпейбиз дегенди билдирет. Президент Садыр Жапаров бул маселеге көңүл буруп, зергерчилик тармагын өнүктүрүү боюнча жарлыкка кол койгон. Эми чеки затты эмес, даяр продукцияны өндүрүү менен мамлекет жана жөнөкөй жарандар канча киреше таба аларын элестетип көрүңүз. Бул материалда жаңы экономикалык тармакты кыска мөөнөттө өздөштүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Тиги өнөр жайын алсак, ал кыргыз экспортунун лидери болуп калышы кокусунун болгон эмес. Бул салык жеңилдиктеринен башталган. Жүгүртүүгө салыкты 0,25%га чейин төмөндөтүлгөнү тармактын өсүшүнө чоң түрткү берген. Эми дал ушундай эле ставка зергерчилик сектору үчүн да колдонулат. Максат өлкөдө алтынды кайра иштетүүнү өнүктүрүү. Тигичүлөр сыяктуу эле салык жүгүн азайтуу зергерчилик бизнесин ачык, айкын жана мыйзамдуу кылат. Бүгүнкү күндө бул тармактын 80% көмүскөдө иштейт. Эми жарым-жартылай мыйзамдуу иштеп келген чакан жана орто устаканалар расмий катталып насыя алуу ишин кеңейтип, жаңы рынокторго чыга алышат. Фискалдык контролдун азайышы жабдууларды жаңыртууга, зер буюмдарын дизайнына компьютердик технологияларды киргизүүгө, продукциянын сапатын жогорулатууга жумшала турган жүгүртүү каражаттарын бошотот. Зергерлер менен кол өнөрчүлөр билим берүү мекемелери менен кызматташып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзө алышат. Куйма эмес даяр зер буюмдарды экспорттоо Кыргызстанга кыйла көп киреше алып келиши мүмкүн. Мамлекеттин учурдагы колдоосу менен ишкерлерди ЕАЭПке, Европага жана АКШнын рынокторуна чыгууга шарттар жаралууда. Кол өнөрчүлүк жана металл иштетүү салты күчтүү өнүккөн аймактарда зергерчилик өнүгүшү мүмкүн. Кол эмгегине болгон суроо талап, кол өнөрчүлүктү үйрөтүү жана устаканаларды түзүү — булардын баары жаш зергерлер үчүн жумуш орундарын жаратат. 0,25 ставкадагы бирдиктүү салыктын аркасында өлкөдө жаңы тармак калыптанууда. Аракет кылганга берекет. Ким биринчи баштаса, аяк ошонуку демекчи. Болгондо да жөнөкөй эмес, алтын аяк.